Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. Тоже ушундайбы? Ошондо биздер ошондой жооп бербейт белең анан. Жооп беремин апа. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрдү деп айыпталып жаткан адам башка бир нече кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө, анын ичинде 2014-жылы мартта киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө да шектелүүдө. Бул маалыматты ББСге Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Султан Макилов тастыктады. Көрсөтмөлөр боюнча биз кылмыш иштерди көтөрсөк, Камила Дүйшөбаеванын өлтүрүлгөндүгү жөнүндө бүт бар дал келип атат. Өзү каерден таксиге салып кеткени, кай жерге алып барып зордуктаган, каерден өлтүргөнү, каерге ырытканы баары айтылгандары дал келип атат да. Ошонун баары адвокаттын катышуусунда жана видео көзөмөлгө баары тартылып, бүт баары иликтенип атат. Азыркы маалда шектүү ошол кылмышка шектеп атат. Андан башка дагы 2 кылмышка, ал да адам өлтүрүү боюнча шектеп атат. Шектүүнүн болжолдуу башка кылмыштары тууралуу ЛТР телеканалы укук коргоо органдары менен биргеликте иликтөө чыгарды. Маалыматка ылайык, шектүү 4 кызды зордуктап өлтүргөн, дагы 2 аман калып, анын бирөө окуяны айтып берген. Ал кыздын айтымында кыз өзүн коргоп, колундагы жипти үзүп, бычакты тартып алып, кылмышкердин колун кесип жиберген. Экөө кыйлага алышып, шектүү кызды башына таш менен чаап, ботаникалык бакчага алып барып, каналга ыргыткан. Кыз шектүү кеткенден кийин тез жардам чакырып аман калган. Иликтөөдө айтылгандай, шектүү дагы бир кызды арматура менен башка чаап, тоноп кеткен. Бул кылмыштар боюнча айыпталуучу кармалган, бирок көп өтпөй эле жазасы жеңилдетилип, эркиндикке чыккан. 11-класстын окуучусу Айсулуу Мукашева 27-сентябрда Барскондон Каракулго курбусуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгону кабарланган. 30-сентябрда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы 17 жаштагы кыздын сөөгү Чүй облусунун Кемин районунун Жел арык автожолунун 14-чакырымынан табылганын билдирген. Милиция шектүү катары мурда соттолгон 41 жаштагы жаран кармалганын кабарлаган. Алдын ала сурак учурунда ал кызды зордуктап, мыкаачылык менен өлтүргөнүн мойнуна алган.